Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Нурпаяз Абытовдун Муздак Дубал аңгемеси. Башкы сот айыпталуучуга акыркы өкүмдү чыгаруу үчүн аркы бөлмөгө кирип кетти. Сот залынын ичи адам жоктой тып-тынч. Залда отургандардын көзү да, ою да тиги судья кирип кеткен бөлмөгө кадалат. Баары тең, бир нерсе деп айтуудан айбыгып, тилин тишине басып, унчугушпайт. Аркы четте темир тордун ичинде Кадыр башын жерге салган бойдон былк этпейт. Эркиндикке чыкпашына көзү жетсе дагы, үмүт кургур анын жүрөгүн тыбыратып жатпайбы? Мүмкүн күнөөсүн кокустук менен жасап алганын, милицияга өзү келгенин эске алса, судья азыраак мөөнөт берер деген ой аны соорутконсойт. Босогосун жаңы эле аттаган жубайын кечиксе сарсанаа болуп, түндүн бир окумуна чейин уктабай күтүп отурчу апасын ойлогондо ичи туз койгандай ачышат. СИЗОдо жаткан 2 айы тек ушуларды ойлоо менен өттү. Ой адамды кемирип коет дегенди өз башынан кечирип, өңүнөн азып арыктай түштү. Өткөн күнү түш көрдү, түшүндө үйүндө жүрүптүр. Күн нуру чачырап тийгени бир башкача. Өзү болсо короосунда майда чүйдө жумуштар менен алек. Ары жакта келинчеги жаңы жуулган кирлерди кермеге жайып атып, Кадырдын көздөрүнө мээримдүү карап, назик жылмайып койду. Көздөрү карагаттай, анын сулуулугуна, шамдагай кыймылына суктана, ой үстүнө ойлор уюп, келинчегинин ажарына канбай карап турганда, дарбаза жактан кыйчылдаган үн чыкты. Үндөн дене бою титиреп кетти. Ага удали, Керимов Кадыр, на выход деди ары жактан бирөө. Чооч бойгонуп кетти. Темир эшиктин кулпулары шарактап, биринин артынан бири ачылып жатты. Эки жагын карады, баягы эле көрүнүш. Төрт тарабы дубал, маңдайындагы кичинекей темир менен тордолгон терезеден түшкөн күндүн нуру нур деле эмес. Кадыр шаша буша кийинди. Күзөтчү лицом к стену деп колундагы дубинкасын булгалап койду. Кадыр дароо бурулуп, эки колун артына алды. Ноги шире деп дубинкасы менен санына бир чаап, колуна кишен салды. Жаны көзүнө көрүнүп түштү. Күзөтчү аны алдына салып, сот залына алып жөнөдү. Башкы судья сот залына кирери менен отургандар тура калышты. Ар биринин оюнда эми кандай чечим чыгат, канча жыл берет деген санаа. Айыпталуучу Керимов Кадыр Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине ылайык 122 берененин негизинде адам өлтүрүү фактысы менен күнөөлүү деп табылып, 12 жылга эркинен ажыратылсын. Сот отурумун жабык деп жарыялайм. Судья акыркы чечимди окуду. Кадырдын башы ийинине шылктай түштү. Залдын ичи заматта ызы чууга толуп чыкты. Бири-бирин уккан адам жок. 12 жыл дейби? Кудайды караса болбойбу? Кокустук менен болду дешти го. Деги акыйкаттык кайда? Ушул кантип болсун деп башынан калпагын ала койгон мой сопут адам түшүндүрүп берчү адамды издегендей ордунда тегеренди. Ушуну айтсаңыз, мыйзам боюнча эң көп дегенде 5 жылдан ашык берилбеши керек эле деди. Анын алдында отурган сакалчан башын ийкегилеп. Кайдагы кокустук, кайдагы закон? Силер оозуңардан чыккан сөздүн эсеп-чотун билесиңерби деги? Биз бул жерде жап-жаш инибизден айрылып, кан жутуп отурабыз. Үйлөнө делек болчу. Оозуңарды жапкыла, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбагыла. Керек болсо өмүр бою эркинен ажыратыш керек болчу деп, жоолугу желкесине кеткен аял ал бууттана залды жаңырта кыйкырды. Берке экөө калдастап, эмне дээрин билбей, бирин-бири карап үндөбөй калышты. Ыйлай берип көздөрү канталаган аял ичиндеги ызасын ушул экөөнөн чыгаргысы келди. Аларды жеп жиберүүчүдөй карап, дагы бир нерсе дечү болсо атырылып, алка жакадан алам дегенде ары жактан басып келаткан жигит жакын окшойт, коюңуз болду, жүрүңүз сыртка чыгалы деп аны колтуктай залдын оозун көздөй басышты. 12 жылдын 12-нчи күнү 2 адамдык камерада Кадыр ары бери тегеренип басып жүрөт. Жанындагы темир керебет бош. 1 метр ары жакта, бурчта адам бою тосулган даараткана.
Ал жактан келген жыт мурун жарат. Көнбөс карга барбы? Адам кургур баарына көнөт тура. Жыт кийимине, денесине чейин сиңип бүттү. Кээде башын муздактуу балга жөрөп, сүйүүсү гүлгө айланган каргашалуу күндү эстегенде жаш көөдөнү сыгылып, какшап кетет. Жашоосун бир заматта өзгөрткөн ошол окуяны эстегенде көз жашы салаалап кеткен учурлар да болот. Баарынан дагы жаш колуктусуна кыйын болду. Баш кошкондоруна бир ай чамалаган. Экөөнүн аруу тилектери, алдыга койгон максаттары эмне болот? Кадырдын акылы жетпейт. Кырсык кашкабактын ортосунда деген туура окшойт. Үч уктаса түшүнө киргизиш болду. Көз тийдиби, ким билет. Ал күнү Кадыр жумушка баргысы келбей, үйдөн кыйылып жатып чыккан. Босогодо ак жуулугун башынан түшүрбөгөн жубайын кучагына эмерип: "Мен азыр сени менен кандай гана бактылуумун, сен билесиң ошону" деген Кадыр кыялдана. "Мен дагы үйгө эртерээк келчи" деди Жамал аны көзүндөгү нурга бөлөп. Кадыр күндөн күнгө тартылуусу күчөп бараткан Жамалын маңдайынан өөп: "Макул аракет кылам" деди. Машинасына отуруп, үйдөн жаңы эле узаганда көчө тараптан Кадыр деген катуу үн чыкты. Караса кыйкырган Бекзат экен, өзү курактуу айылдаш жигит. Какшыктап сүйлөгөндү жакшы көргөн немени айыл эли көп жактырчу эмес. Жалган жашыкты чындай кылып айтса ишенгендер да болот экен. Жалмаңдап кудум күтүп тургандай Кадырдын жолун тороп чыкты. "Бул дагы мээге чай кайнатып жүрбөсүн" дедиби? Кадыр аны көрмөксөнгө салып, унаасын айдамакчы болду. "Кандай Кадыр? Бизди көзгө илбей калгансыңбы? Биз деле адамбыз го?" "Мен шашып аттым эле." "Эй, сен көпкөн экенсиң. Жакшылап учурашканга да жарабайсың. Биздин алабалыбызды деле сурап койсоң болбойбу? Сулуу аял алгандар ушинтип чалкалап калат бекен?" деп Бекзат эки колун чөнтөгүнөн чыгарбай, унаанын эшигин булка тартып ырсайды. Ал Кадырга кызуудай көрүндү. "Койсоңчу Бекзат, каяктагыны айтасың? Жөн сүйлөчү сүйлөшкүң келсе." "Каяктагыны дейсиңби? Тапкан экенсиң мадыра башты. Сен Жамалды менден тартып алдың. Билесиңби, мен эмнеге үйлөнбөй жүрөм? Анткени ушул күнгө чейин мен Жамалды сүйөм." Кадырдын каны кызып чыкты. "Эмне деп атасың? Ойлонуп сүйлөчү Бекзат" деп жини менен унаадан чыгып Бекзатка жакын келди. Алан сайын Кадырдын кыжырына тийип атканына табасы гана. "Жамал меники? Ал эбак эле мендик болгон" деп Кадырдын кулагына шыбырап каткырып калды. Мындайды күтпөгөн Кадыр Бекзатты көкүрөктөн ары бир түрттү. Бекзат артка кетенчиктеп барып оңолду. Тили заар неме чакчаңдап, ичиндегиси күүлөдүбү, токтогудай эмес. "Эмне катуу тийдиби? Эми билдиңби? Коркпо, койнуңда жаткан аялыңды тартып алмак белем. Андайларды чекесинен чертип тандайм, мага табылат" дагы бир нерсе деп жүрөгү шүткөн сөздөрүн айтып баштаганда Кадыр аны кантип бет талаштыра урганын билбей калды. Бекзат турган жерине кыйылган теректей кулап түштү. Кадыр таштай түйүлгөн муштуму менен дагы урмак болуп эңкейди эле, тиги кыймылдабай сулк жатканын байкап чоочуп кетти. Алка жакадан алып тургузмакчы болуп, "Бекзат, Бекзат" деп силкилдете баштады. Ошондо барып Бекзат жаткан жеринде уйдун кыгындай болгон кара ташты көрдү. Эмне кылаары билбей, эки жагын элеңдеп шаштысы кете түштү. Чуркап барып кошуналарды чакырды. Заматта эл чогулуп, тез жардам да жетип келди. Тургандар Бекзат жыгылганда кара кушу менен ташка тийип, ошол жерден эле мүрт кеткенин дарыгерден угушту. Башы шорго илингенин билип, Кадыр милиция бөлүмчөсүнө өзү барды. Болгон иштин кандай болгонун өзү төкпөй чачпай айтып берди. "Керимов, чык, сага жолуккан киши келди." Курсагы чоң, аскер көйнөгүнүн топчулары чатыраган чоң денелүү күзөтчү Кадырдын чыгышын күтүп коридордо турду. Ким болду экен, апамдарго? Жамал экөө. Ойлогону туура чыкты. Бирок Жамал жалгыз экен, апасы көрүнбөйт. Кучакташып калды. Жамал күйөөсүнүн көкүрөгүнө башын жөлөп, бугу ашып-ташып ыйлап жиберди. "Кой Жамал, болду, ыйлабачы." Кадыр шашып калды. Өзүнүн да айласы куруп, карегин чүмкөгөн ачуу жашты жутуп турду. Бешинеге жазылса эмне кылат? Канчалык иштен бугу кайнап турса дагы, ушул тапта Жамалы жанында турганга азаптуу ойлорду өзүнөн алыстатты. "Апам жакшыбы? Эмнеге чогуу келбедиңер?" Кадырдын көзүнө Жамал бир аз жүдөп калгандай.
Жүрөт апам күбөлү күчтүү эле. Сен биринчи барчы, анан экөөбүз барабыз деп калды. Салам айтты. Бетинен өп кой деген деп Кадырдын жүзүнөн сүйүп токтоно албай дагы ыйлады. Апасынын ооруп төшөктө жатканын жашырды. Көңүлү ооруп калат. Менин акыбалым жакшы деп бар деген эне сөзүн эки кыла албады. Андан башка дагы жанын кейиткен күйөөсү адам өлтүрүп кесилип кетти. Ал көргөн жашоо да жашообу? Андан эмне тапты? Кетип калбайбы деген Бекзаттын урук туугандарынын табалаган ушагы көбүр шыбыры жанына батып кеткен. Эмне кылат? Бешенесине жазылган тагдыр шыбагасы ушул болсо. Дагы эрки күчтүү немекен? Оорукчан кайненесин ушул күндөрү кантип таштап кетет? Антсе эле көрүп ал, ошондо даана төбө басты кепке калбайбы? Баары жакшы болот. Мен жогорку сотко арыз жаздым. Жооп келсе, менин ишимди кайра карашат. Мөөнөтүм кыскарып калар деп турам, буюрса, деп Жамалдын жашы кургай элек көздөрүнө үмүттүү карады. Кудайым колдоп ошол күнгө жетсек экен. Ден соолугуң жакшыбы? Тамак ашы кандай экен? Сурай кел деп калган апам. Аны айтса да болот, айтпаса да болот, чыдаса болот. Эмкиде сен жакшы көргөн оромо жасап келем апам экөөбүз. Жамалдын жүзүнөн жылмаюу көргөнгө Кадырдын көңүлү ачыла түштү. Жолугушуу бүттү. Керимов деп курсактуу күзөтчү экөөнүн ортосуна тура калгандай болду. Коштошуп жатканда Жамал күзөтчүгө байкатпай Кадыр экөөнүн сейил бакта түшкөн сүрөтүн бере салды. Кадыр көрүп сүйүнүп кетти. Сүрөттү дароо койнуна катып алды. Ал эми жалгыз эмес. Жамалы эми дайыма жанында. Апамын эки бетинен өп кой, Жамал. Бул күндөр дагы жаман көргөн түштөй болуп өтүп кетээр. Жакшы кал, Кадыр. Бизден камсанаба, эмкиде апам экөөбүз келебиз. Муң кайгысы басаңдаган Кадыр күзөтчүнүн алдына түшүп, коридор менен басып кетти. Сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Мачисаков мектебинин мүчөсү Нурпаяз Абытовдон Муздак Дубал аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.